Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптүү күнүнө карата анан эртең 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата өткөрүлүп аткан иш-чара бул. Бул иш-чара илгери биз шаардык деңгээлинде өткөрүлчү эле, ошого катышчу эле. Кийин 2010-жылдан тартып биз өзүбүздүн окуу жайда өткөргөнгө уже өттүк да. Анан 19-жылы ооруга ковид оорусуна байланыштуу өткөрүлбөй калып, быйыл уже кайра жандандырдык. Быйылдан баштап кайра буйруса жылда өткөрөбүз бул иш-чаранычы. Бул иш-чараны ар түрдүү кылып уже биз эмете баштадык элек. Быйыл дагы кийин эмдиги жылы башка түрүнө өтөбүз. Дагы убакытты көбүрөөк кылып, азыр 1 саат менен эле чектелип калдыкпы, 1 пар менен чектеле турган кылышыбыз керек да өзүчө.